Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, мен сурайын дедим эле сизден. Бул кечээки мурдайымкы сабактарыңызда айттыңыз эле, тарави намазында бул 4 рекет бешим намазынан 4 рекет сүннөтүндөй кылып окуйсуздар. Анан кийин кайсы жеринде деген аттахиятты кайталайсыздар деп айттыңыздар. Бул мындай. Жанагы бешим намаз окуганда 2 жолу аттахият окуйсуз го, 2-нчи рекет, 4-нчү рекетте. Мисалы үчүн бешим намаздын 4 рекет сүннөтүн окуганда 2 жолу аттахият окуйсуз да. 2-нчи рекетте олтурганда 1 аттахият окуйсуз. Анан 4-нчү рекеттин акырында аттахият окуп, салават окуп бүтүрөсүз намазды. Ошол 2-нчи рекет аттахияттан салават окулат. Бул боюнча Баткенден, Ноокаттан, ар жерден ушундай бир эмелер, ал эмес сырттан, Эрденеден да каттар келди. Ошол каякта бар деп, ал бар, ошол Нурулизакта келет. Тарави намаз өзү 2 рекеттен окулат. Анан кимдир бири 4 рекет окуй турган болсо, 2-нчи рекетке олтуруп аттахият окугандан кийин салават окуп анан 3кө турат. Ошол таравинин бардык ташаххуд аттахияттан кийин салават окулуш керек деген, ошол эл чарчап кете турган болсо деле окулуш керек деген, алал мухтар деген ушундай ибарат бар, ошондон окулат. Анан кээ бир адамдар чочуп жүрүшөт, жок окулбаш керек деп. Анткени тарави 2 рекет намаздан, ошондуктан эгер 4 рекет окуй турган болсо, 2-нчи рекетте аттахият окугандан кийин 3-нчү рекетке туруп кетпестен салават окуп туруп кетсе, ошондо жакшы болот. Алла ыраазы болсун. Ушундай.